Кыргыз нефть газ ачык акционердик коомунун эмгек жамааты өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасашты. Аталган кайрылууда мамлекетибиздин нефтиге болгон көз карандысыздыгын азайтуу жана элди мүмкүн болушунча өзүбүздүн табигый газ менен камсыздоо, жаңы нефть кендерин табуу, иш орундарын жана жаңы ишканаларды ачууга багытталган төмөнкү 3 сунуш жазылат. Биринчи, жогорудагы жумуштарды иш жүзүнө ашыруу үчүн Россия Федерациясынын Газпром ишканасынан Кыргыз нефть газ ачык акционердик коомуна 1 миллиард АКШ долларынан кем эмес акча каражатын жумшашы зарыл. Экинчи, салынган акча каражатын 5 жылдын ичинде жумшалып, алгылыктуу жыйынтыктарды алуу керек. Себеби кыска мөөнөттүн ичинде иш алып барбаса, убакыт өтүп актуалдуулугун жоготуусу же жетекчилер алмашып, талаптар иш жүзүнө ашпай, Кыргыз Республикасы үчүн пайда алып келбей калышы мүмкүн. Үчүнчү, Кыргыз нефть газ ачык акционердик коому менен профсоюз уюмунун ортосунда түзүлгөн жамааттык келишим толугу менен жана профсоюз уюму сакталып калышы зарыл. Бул жалпы эмгек жамааттын мүдөөсү деп жазылат маалыматта. Мекеменин маалымдашкандай, учурда ишканада 2600дөн ашык дасыккан, күжүрмөн жумушчулар жана нефть газ өндүрүү боюнча күчтүү адистер иштешет. Кыргыз нефть газ ачык акционердик коомунун балансындагы кендерде такталган 4 миллиард газ, 10 миллион тоннадан ашык нефтинин запастары бар. Ошол кен байлыктарды батыраак өндүрүп алуу жана Жалал Абаддагы нефтини кайра иштетүүчү заводду реконструкция кылуу же жаңы завод куруу үчүн ошондой эле Кыргыз Республикасында тоолор арасында жайгашкан Ойдуңдардагы Союз маалында СССР геология институту тарабынан изилденип эсептелген прогноздук корумдар бардыгы 457,7 миллион тонна шарттуу көмүр-суутекти түзөт. Ошол жерлерге геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн техникалык базаны чыңдоо зарыл.